Адам байышы үчүн эмне кылышы керек? Байышы үчүн көп акчасы болушу керек. Ал эми акча деген эмне? Кээ бирөөлөр айтат кагаз, кээ бирөөлөр айтат бул деген мощь, могущество, бул деген күч кубат, бул деген энергия, ушинтип айтышат да. Акча эмне экенин түшүнүшүбүз керек. Ошондо гана биз байый алабыз. Мен көп ойлонгонмун. Кичинекеймен чактан баштап эле акча эмне, акчага кызык болуп, ушул тууралуу аябай көп ойлонуп, аягында бир жыйынтыкка келгенмин. Акча деген эмне? Блокнотту ачыңыз, жазып алыңыз. Мен дагы доскага сиздерге жазып берем. Акча бул 10 мүнөт ойлонуу. Акча ушул. Акча керекпи? Чуркоба. Акча керекпи? Сразу жумуш издеп жөнөбө. Акча керекпи? Дароо бизнес баштаба. Эмне кыл? Ойлон. Кагаздын үстүнө 10 мүнөт ойлонуп отур. Ушул нерсе сага акча алып келет. Бир шарты бар. Эгер буга чейин билим албай туруп жөн эле 10 мүнөт ойлоно турган болсоң, оюңа Москва, Англия, дагы башка нерселер келе берет. Ошондуктан 10 мүнөт ойлонордо сен мээң уже билимге байыган, идеяга байыган мээ болуп туруп, анан кийин 10 мүнөт ойлонсоң, акча келет. Акча алып келүү идеясын табасың, жолун табасың. Кагаздын үстүндө биринчи акча биздин мээде пайда болот, анан кагаздын үстүндө пайда болот. Анан сенин жашооңдо пайда болот. Эгер 10 мүнөт кагаздын үстүндө отуруп, ойлонуп, акчаны таба албай турган болсоң, билим дароо алышың керек. Билимди эмнеден баштайбыз? Билим алып жатканда китеп, YouTube'дагы ушул сыяктуу видеолор, Сымбатбек Анаркулов деп турат, сөз подписка басып, лайк коюп, комментарий жазып, ушундай видеолорду көрүңүз. Андан тышкары, YouTube'да көрө турган видеолоруңуз калбады, китептерди окудуңуз, жылыш болбой жатабы? Тренингтерге барып окуңуз.